Походу сейчас меня гаишник остановит. Что случилось? Ваши документы. Какие документы? Сначала удостоверение покажите. Сейчас. Пацаны, вам сколько лет? Мне 7. 7? А тебе? У него 5. Сейчас там машина, я отъеду. Қана удостоверение көріңізші? Берші ғана оқиын. Так. Ештеке түсініксіз қой аяқта. Мына. Қана? ГАИ Абдраимов Алымбек Айбекович генерал. 22.06.20 дейді. Қаншаға чейін срок бұл? У Срок дата болуш керек та. меня Ладно, мен не қылдым, мен неге тоқтатасыңар? Причина проверки. Ремень таққан жоқсыз. Ай, блин. Анандағы меле? Дағы айсы причина? Дағы қату айдадыңыз причина. Қату айдаған жоқпын, жайлы келатпан. Моу жолда қайтып қату айдайын. Жаман айтатасың. Ал ақырын айтуға не жоқ. Бейбекой. Қазір менің документім көрсетсем сізделе. Көрсетесіз. О, молодец. Сіздікі. Только ақша албаймын мен. Молодец. Көрсетіп қойма. Не ремень таққан жоқсыз? Ременді аз тағам да? Тақпайсыз ба? Азыр? Бені тағып берем, ма? Мына ременді. Тақпайсыз ба? Мындай тағам да. Бұл балам өзі кичинекейинен эле кызыгат, атасынын машинесине отурат, айдаканды үйрөнгүсү келет. 2 жашта да бир бар видеолору ГАИ болуп үйдөн ойногондор бар да, кичинекей тили жаңы чыгып келаткандан баштап эле ошо кызыгат, көп передачаларды карап турат, жана гаишниктер жөнүндө. ГАИ кызматкерлердин кийимдерине кызыгат, правилаларын, ошо ютубтан карап эле отурат. Детский мультфильмдерди көрбөй, жалаң взрослый ушундай передачаларды. Формасы боюнча ушу аябай окшоштургусу келет. Анан суранды. Ушундай жилетка экен, сүрөттөрдү таап, мага алып келип көрсөтөт, момундай экен. Анан ушундай бир курткасы бар болчу, ачык түстө. Анан айттым, келе муну жеңин мындай алып коюп, тигип берейин, окшоштуруп берейин десем, макул деди ошого. Анан жеңин алып, анан ардында ИИМ Ички иштер министрлиги деген жазуу болуш керек деп, анан анысындагы отуруп кол менен тигип бердим, кандай кыларымды билбей, анан окшоштуруп берсем жактырды. Ошондон баштап эле кийип, андан палочка таап бергиле деп, ушу сразу алып бере алган жокмун, аз убакыт өткөн сайын ушу алып берип аттым да. 1000 сом берейин. Коюн. Жок. 1000 сом берейин, акырын кете берет. Билип көрүп эле жүргөнбүз. Анан баягы өткөн кеткен машиналар 20 сом, 10 сом монеткаларды берип жүрүштү. Анан үйдө папасы урушуп калды. Балам взятка албайт, алганга болбойт. Сен эл үчүн кызмат кылышың керек деп, анан бул бала укканын, көргөнүн кылат да. Анан ошондон кийин эле мама мен взятка албайм деп ойноп калды. 1-2 күн урушуп көчөгө чыгарбай койдук, машиналарды тоспойт, уят болот деп. Анан булар үчүн баягы милиция кызматкерлери, ГАИ кызматкерлери булар үчүн бир кандай десем, кызыгуу жаратат. Ар бир адам үчүн бир герой керек да. Булар тем более интернеттен көрөт, анан өздөрү үчүн бул ушу ГАИ кызматкерлерин бир герой катары элестетип, анан ошолор сыпаттуу болуп жүргүсү келет окшойт дейм да. Эчке мынакей да, ушул кичинекей балдарды да ушундай патриот кылып, элине, жерине күйгөн, жолдо коопсуздукка күйгөн ушундай аң сезим менен тарбиялап аткан сиздерге чоң рахмат. Тетрадь, карандаш, мектеп куралдары бар. Колдоносуздар. Анан могу кичинекей машина мына пульту менен атайын, мына эң кичинекей эр азамат жигит көрөбүз, Анан ишин ачтырып пульт менен ойно макулбу? Көчөгө ойнобо макулбу? Машинанын астына чыгып ойнобо макулбу? Кел досум, кел. Артыңа таанып ал. Пойдем сюда, я тебе кел. Кир бияна. Кел бияна кел. Окоттарыңды салып ичине, макулбу? Мынакей. Болду. Жазуу крашкалары бар, сигналдарын алып неметип койдук. Ичине салып койдук. Мен 7 жаштамын. Жана кичинекей кесимден эле баштап ГАИ болуп атам.
Анан жанагы токтотуп документти караганда аябай жакшы көрөм да. Алымбек Абдыремов документ берип коесузбу деп сурайм. Токточобу водительдер? Ооба. Көбүсүлөр токтобой коет. Акча аласыңбы десем мен жок албайм десем эле койгула мен анда четке тургула мен кеттим давай кыла деп эле. Мен токтотсом эле вообще кетип калышат да, мен укпай. Көбүсүлөр жакшы эле токтотушат да. Менге десе да мен эле взятканы билбечимин да, азыр уже билип албай калдым да. Атам айткан жана взятка алсаң кайра телевизорго мына могу бала взятка алып атат деп ТикТокко, Инстаграмга чыгасың, акча албайсың деп вообще айткан да. Ошон үчүн акча албай жүрөм. Ременди такпай атат анан. Эле скоростьти превышать этет десе да. Анан кайра токтотсом мен жанагы превышать эткен жокмун да. Жок деп калп эле алып атат да.